Талаш шаарына Айкөл Манастын айкели орнотуу чечими кабыл алынган. Өнүктүрүү фондунан 2 миллион 240 миң сом каржыланып калган. Бирок тендер утуп алган Бурут компаниясы жасаган айкелине сын пикирлер айтылып, иш бүтпөй созулуп кеткен. Акыр аягы сотко чейин барган, жылдар өтүп жатат. Бирок айкел таласка коюла элек. Бул ишти жандантып, Манас ата айкелин долбоорун толук кандуу ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү максатында Талас областынын өнүктүрүү фондунун жетекчиси, байкоочу кеңештин мүчөлөрү, Талаш шаарынын мэри жана шаардык кеңештин төрагасы 17-июнда Бишкек шаарына барып, Манастын айкелин жасаган Бурут компаниясы менен жолугуп, суроолорун беришти. Анан кече телефон менен сүйлөшүү учурунда эстелик баары бир Таласка коюлат. Силерге жасалган эстелик бүгүнкү күндө Ысык Көл облусуна коюлууда. Таласка башка жазылат дедилер. Кайсы эстелик жасайсыздар эми ошо? Дал эле ушул эстеликтиби? Эми мына ушул өтөлүш керек. Жалпы концепцияны айтпадыкпы. Негизи ушул композиция үлгү болуп туруш керек болот. Эгерде муну алабыз десеңер, ушун эле. Анда ушунун эле сметасын ошо жерге ылайыктап туруп, корректировкалап туруп, анан айтабыз, момча убакытта жазылат, момча сом кетет деп. Ага чейин ошондо мурунку жумшалган акчаны эске алуу менен барабыз, туурабы? Эгерде ушул композицияны койгонго силер көмөк кылып, башка доп жанагындай кошумча акчаларын эметсеңер, биз анда мурдагы эле ниетти үстөйбүз. Көлдөн чыгабы? Көлдөн чыкса биз айтпадык, заморозкага коебуз. Ошол Таласка коюла турган эстелик коюла турган болсо, ошол жака салым кылабыз ошол акча. Эгерде акчаны кайтарып бергиле десеңер, бербейбиз, тура берет. Жолугушууда Талаш шаарына Манастын жүзү ачык айкелин тургузуу боюнча талкуу болду. Себеби Бурут компаниясы жасаган айкелде Манастын көзү ачык көрсөтүлгөн эмес, жабылган, анан дагы Манас атага үкүсү бар туулга кийгизилген. Талашып тартышуудан кийин эки тарап ымалга келди. Таластан барган делегациянын талаптарын эске алып, Талаш шаарына ушул образдагы Манас атанын айкели бир аз өзгөртүүлөр менен жасалып, орнотула турган болду. Несудебном порядке биз соглашение кылайлы. Анан кийин ошол жерге результаты көрсөтөлү. Биз азыр мына айтылып аткан сөздөрдүн баардыгын көрсөтөлү дагы, кол коюп эки тарап, анан үчүнчү тарапка барайлы, үчүнчү тарап главный акча бере турган бул кишилер. Үчүнчү тарап трехсторонний болуп туруп, биринчи өзүбүз келишип алайлы, паркка барайлы, жерди көрөлү, постаметр мынча метр болсун, узундугу туурасы мынча метр болсун, поэтапно кылайлы, бүт по пунктар кылайлы. Мына өнүктүрүү фондунун представителдери барыбыз биринчи Аскар Адылбекович жерди көрсөтөт, силер макул болсоңор. Анан договорду возобновить эткен боюнча проекция чийилгенден договорду возобновить этебиз. Возобновить эткенден кайра бияка өнүктүрүү фондуна корректировкаларды киребиз. Ошонун негизинде чапар. Сиздер ушуга макулсуздар да туурабы, ошодон түзөлө сурайлы да. Биз эми макулбуз. Всё болду. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Бурут компаниясынын директору мындан аркы ишти расмий бекитип, тактап, талдап, анан гана иш алып баруу сунушун айтты. Как заказчик катары бизге мындай тех задание да. Ошо тех заданияны берсеңер, биз момундай калап атабыз, бийиктиги боюнча. Андан кийин биз ошого жараша, тех заданияга жараша эскиздик долбоор жасайбыз. Эскиз долбоор жактыргандан кийин, андан кийин рабочий проект өтөбүз да. Мурунку долбоор башында такталбаган үчүн ушулай нерселерге келдик, алып келдик да, ушуну берсечи. Эки тарап макулдашып, айкел боюнча ишти ийгиликтүү бүтүүсүнө бата беришти. Ийгилик ар дайым коштоп жүрсүн, ден соолугу чың болсун, Алла Таалам биздин ниетти кабыл кылсын. Эми жакынкы күндөрдө Бурут компаниясынын архитектору жана скульптору Талаш шаарына келип, Манас атанын айкели орнотула турган жерди адистер менен макулдашып, ошондой эле коомчулукка Манастын айкелин чечмелеп түшүндүрүшөт.